Жогорку кеңеш 2017 жылдын сентябрынан 2018 жылдын июнуна чейин 124 мыйзам долбоорун кабыл алган. Алардын 108-ине президент кол койгон, калгандары артка кайтарылган. 2016-2017 жылы ушул эле убакыт ичинде 186 мыйзам кабыл алынган болчу. Эл өкүлдөрү кабыл алынган мыйзамдардын эң маанилүүсү катары төмөнкүлөрдү эсептейт. Жаңы төрөлгөн балдарга 4000 сомдук сүйүнчү берүү тууралуу мыйзам. Айдоо жерлерин курулушка трансформациялоо тууралуу мыйзам. Жаңы курулган жолдордун кепилдик мөөнөтүн 2 жылдан 5 жылга узартуу тууралуу мыйзам. Парламентте 6 убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Алар шайлоочулардын тизмеси, Бишкек жылуулук электр борборундагы чыр, Дача сууда кулаган кандуу жүк, авиакомпаниялардын ишмердиги, Бакиевтердин жеке колдорго өткөн мүлкү жана саясатчылар Канатбек Исаевдин, Акылбек Жапаровдун, Игорь Чудиновдун кылмыш ишине байланыштуу. Булардын ичинен Бишкек жылуулук электр борбору боюнча маселе гана парламенттин жалпы жыйынында талкууланган. Калган комиссиялар ишин жыйынтыктаган эмес. 6-чы чакырылыш 4-чү сессияда 615 токтом кабыл алган. Алардын эң маанилүүсү катары Сапар Исаков башында турган өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесин айтсак болот. Бул токтомду 101 депутат колдогон. Эң кызыгы, ушул эле депутаттар Атамбаев президент болуп турганда Исаков башында турган өкмөт курамын 97 добуш менен бекиткен эле. Ушундай эле токтом баш прокурор Индира Жолдубаеваны кызматына бекитип бошотууда да кайталанган. 6-чы чакырылыштын 12 депутатына кылмыш иши козголгон. Бул жалпы депутаттардын 10%-ын түзөт. КСДП фракциясынан Нурмахаммат Баяхунов, Музафар Исаков, Осмонбек Артыкбаев, Республика Ата журт фракциясынан Өмүрбек Бабанов, Атамекен фракциясынан Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов, Бирбол фракциясынан Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров, Аскарбек Шадиев, Кыргызстан фракциясынан Канатбек Исаев, Дамирбек Асылбек уулу. Булардын ичинен 4-өө соттун жана Боршайкомдун чечими менен мандатынан ажыратылса, 2-өө өз эрки менен тапшырган. 3-өө Кыргызстанда, 1-өө Казакстанда камакта, 2-өө чет өлкөгө кеткен боюнча дайынсыз.